Буга чейин мен интернет тармагынан бир кызыктуу пост окуп калдым эле. Эгер сиз Арчыбешикке келсеңиз, бутуңузга көлөчкөгө келиңиз дегендей. Чындыгында эле Арчыбешиктин көчөлөрүнүн абалы кыйын экен. Бирок мен бутума көлөч кийип келбегендигиме байланыштуу, бул жактагы жергиликтүү элдердей эле бутума пакет кийүү аргасынан. Сексен жашты таяп калган Нурбүбү апа бош убактысы көп болгондуктан кошуналары менен маектешүү үчүн көчөгө чыга албай калганын айтат. Анткени күн бузулуп жамгыр жааган күндөрү же тескерисинче күн ачылып жерден тоң кетип, кар эрген кезде жолдор баткакка айланат. Мындан улам ал көчөнүн ылайынан тайып жыгылып калбоонун аракетин көрүп, кичине небересин эрчитип жүрүүгө аргасыз. Басканга боюнда баткак болуп атпайбы? Бул үйдөн бул үйгө кирчү элем, тиги үйгө кирчү элем. Анан баса албайсың, бүткүн тартайып жыгылып калсам кантем деп чыкпай, ошо үйдө эле отурам. Кошуна улуңдукуна кирип бара албай калдым. Балабакырага боюнда эшикке чыккан кары-картаң бара кыйын экен. Ошо жардам сураганым ошол алдык, ошого кайрылып койгула. Биздин чыгармачылык топ Арчыбешик жаңы конушундагы көйгөйлөрдү чагылдыруу үчүн барганыбызда бутуна желин баштык кийип, мектепке жөнөп жаткан окуучуларды байкай алдык. Ал тургай көчөлөрдүн кейпи кеткендиктен, адам тургай жол тандабас машинелер баткакка тыгылып жатканына да күбө болдук. Биз теле былтыр мынакей өстүн күчүбүз менен асфальтта жүрүп, жыргап, куурап калдык эле, көзөбүзгө жарык киргизип калдык. Келди да баарын талкалап салды. Ким андай экен бул жолу? Мына бутубузга пакет кийип көрсөт. Мына күнүнө 4 пакет кетет. Пенсионбарды пакет кетет. Газпром келди, газ кийребиз деп бу жерди касып кетти. Мына касканына 6 ай болду. 6 ай болду. Кече келип топуракты чоң-чоң таштар менен түшүрүп жайып кеткен кеписин көргүлө. Же үйгө кире албайсыз, же машина кирбейт корого. Же гаражга машина кирбейт. Жергиликтүү элдин айтымына караганда, мындан 2-3 жыл мурун ар ким өз каражатынан жолду оңдоо үчүн акча чогултуп, шагыл кум төшөп көчөнү оңдошкон. Бирок мындан 6 ай мурун Газпром ишканасы тарабынан көчөгө газ түтүктөрү орнотулуп, жерлер казылат. Муну калыбына келтирүү үчүн аталган ишкана жолдорду оңдоодо бир топ катачылыктарга жол берди дешет жергиликтүү эл. Жайында билинбейт. Күн багы таң болуп билинбейт. Андан кийин күз келди, баткак башталды. Биздин мурун көчөлөрүбүздүн баары зыңгыраган көчөлөр болчу. Анан ошентип мына кар жаап баштап тоң болуп көп билинген эмес. Андан ошо өзүңөр көрүп атасыңар баткакты. Азыр апа менен кызды да көрдүңөр, кандай баткакта басып кетип бараткан. Ушинтип мектепке балдарды узатабыз, кайра келатканда эптеп тосуп алабыз балдарды. Анан кийин Газпром келди, биз айыл өкмөтүнө уже айтып баштаганда, өткөн жумада айыл өкмөтү келип туруп, шагыл төктүк мына деп туруп, биздин көчөнү көрүп атасыңар, шылдыңда асып туруп, топурак менен ташты айландырып туруп төгүп кетишти. Газпром төктү деп атат да бул жерде. Издевательство кылып атат да элдердичи. Көчөнүн баткагы бир жагынан жергиликтүү элге кыйынчылык алып келип жатса, экинчиден Газпром ишканасы орнотуп кеткен газ түтүктөрү бир көчөгө коюлса, экинчи көчөгө коюлган эмес. Ошол себептен жашоочулар үйүнө газ киргизүү үчүн 70-80 чакырым аралыктагы жерди казууга туура келет. Ал үчүн баш аягы 50-60 миң сомдук ишти талап кылат. Бирок үйүнө газ киргизүү үчүн бардык эле үй бүлөнүн чамасы жете бербейт. Жетсе дагы айрым кошуналар бир пикирге келе албай, жеке менчик жеринен газ түтүгүн алып өтүүгө каршы болуп келишет. Бул негизи 2 жыл мурун Газпром келип элдерге айтканда ар бир үйгө түтүк менен келмек болчу. Андан кийин проект өзгөрүлүп кетиптир. Биз аны билбейбиз. Азыр мына бир көчөнүн бир капталынан алып өтсө, экинчи көчө ошол биринчи көчөнүн огородунан аттап, короче 50 миңден ашык 60 миң, 70 миңге чейин киргизишибиз керек экен. Ал жерде мисалы алы жеткен адам бар, алы жетпеген адам бар, карапайым адамдар бар. Ошол газды киргизе албаган. Анан Газпромдун подрядчиктери келип айтып атат бизге. Мына ушул жылы бүтөт 31 декабрда газ. Киргизип калсаңар 550 сомдон киргиздиңер, счетчигиңер бесплатно болот. Андан кийин жаңы жылдан кийин киргизе турган болсоңор 1800 сомдон киргизесиңер. Болду. Проекттин баарын өзүңөр мойнуңарга аласыңар дейт.
Бул маселе боюнча Газпром ишканасы менен жергиликтүү элдин жолугушуусу да болгон. Бирок аталган кызмат тарабынан жаралган кырдаалды чечүү боюнча конкреттүү жооптор болгон эмес. Кече собранияда айтып атат подрядчиктер, силер кредит алгыла дейт. Бул эмне деген сөз? Кредитти биз 5%-ин биз төлөп беребиз, силер киргизе бергиле дейт. Анан 6 ай дегенде силер кутулуп бересиңер дейт. А мисалы пенсия алып 5 миң менен жашагандар бар да. 10 миң менен анан мисалы алар кантип киргизет? 6 айда ошол акчаны кутулуп бере алабы? Эртең Газпром келип колкосунан алса эмне болот ал карапайым эл? Мисалы бар элдер 50 миң 60 миңге киргизгендер, а даже 10 миңге киргизе албагандар бар. А эмне үчүн Советтер Союзунун убагында через эки огороддун ортосунан алып өтчү эле? Туурабы? Бул жерде калыс болуш керек да. Мисалы бир үй 10 миңге киргизет, экинчи үй 60 миң 70 миңге киргизиш керек. Бул дагы вопрос. Чогулган эл маселени оң жагына чечип берүү үчүн Бишкек мэриясына чейин келишти. Ал жактан кабыл алган Ленин районунун башчысы Нурдин Тынаев Арчы Бешик 3 конушунун тургундарын үнүн угуп, Газпром жетекчилиги менен сүйлөшүүгө барарын билдирди. Ишкана конушка газ түтүктөрүн орнотуу жумуштарын өз каражатынан жүргүзүп жатат. Бирок бүткөн ишке мэрия менен акимият көзөмөл салып жыйынтык чыгарат. Биз Газпром менен аябай тыкыз иштеп атабыз бул маселе боюнча. Кайсы көчөлөрдө жумуш болуп атса, ошол көчөлөрдү биз пока акт менен передача кол коймойнча алар подрядчиктер Газпромго ал жумушту өткөрө албайт. Могу жолдор боюнча бир да актка кол кое элекпиз. Мындай кылайлы. Эртеңкиге мен анда ушу Газпромдун жетекчилерин мен акимиятка чакырайын. Сиздер да келип катышып, ошо көйгөйлүү маселени чогуу айтайлы. Анткени биз силер бизге айтып аткан маселе жолдордун начар сапаты боюнча улам эле кайрылып атабыз. Акттарга кол кое элекпиз. Аларды чакырайлы, могу көчөлөрдүн баарын айтайлы, до конца могу жаңы жылга чейин бүтүрүп бергиле. Ошондой эле чогулган эл конуштагы негизги көчөлөрдө тротуар, жарыктын жоктугуна жана канализациянын келбей жатышына да нааразы болушту. Бул маселелер боюнча Ленин районунун акими учурда иштер жүрүп жатканын айтып, кийинки жылдын планына киргизүү аракети болуп жатканын билдирди. Жодар Бузумов, Арнас Маратов, Next TV күндүн темасы үчүн.